Урматтуу мекендештерим, урматтуу шайлоочулар. Мен Кадырбек кызы Нуркыз номер 10 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер. Менин негизги саясий багытым билимдүү муун, эркин коом жана сыйланган адам урматталган өлкө. Мына ушул багытта негизги багыт катары эл аралап жүргөн тажрыйбама таянып, саясат бул бийлик эмес, саясат бул башкалардын үстүнөн башкаруу да эмес, саясат бул кам көрүү, элге кызмат кылуу жана эл ишенимине кирүү деп айтам. Негизги багыттар катары социалдык, саясаттык, приоритеттик багыттарды алып. Анткени эгерде биринчиден аял корголсо, аял бааланса жана аял билимдүү болсо, үй бүлөлүк баалуулуктар, ошол эле мезгилде мамиле маданияты калыптанат. Бул биринчи мамлекеттик идеологияга, экинчиси билим берүүгө, үчүнчүсү өндүрүштү кура турган муунду тарбиялоого кеткен негизги күч жана багытыбыз. Экинчи бул билим берүү тармагы. Ооба, реформалар болуп жатат, бирок ар кимдин үстүндөгү көйнөктү кийген сымал буга чейин бирөөлөрдөн көчөгөн реформалар кыргыз кыртышында жакшы өнүм бербей келе жаткандыгын жакшы билебиз. Андыктан бүгүн биздин мектептерде эркин мугалимге сыйланган укук жана тандоо бериш керек. Ал эми экинчиси окуу жайлардын багыттары менен катар кесип тандоодо мамлекетибиздин өндүрүшүн өрдүтө турган бүгүнкү кризистик абалдарда чыныгы караңгыдан көз тапкан капилеттен сөз тапкандай көп тараптуу адистерди даярдоого багытталыш керек. Бул боюнча илимде, билим берүүдө жана коомдо жүргөн айым катары айта турган кебим, бере турган сунушум, даяр долбоорлорум дагы бар. Андан кийинки маанилүү багыттардын бири бул миграциядан кайтып келген замандаштар. Ооба, биздин жаштар билим менен, эмгек менен, саякат менен балким кириши табыш үчүн дүйнөнү кыдырсын. Бирок келе турган жери Кыргызстан болгондуктан алар кайтып келгенде толук кандуу аларга шарт түзүлгөн, кам көрүлгөн жана жылуу кучак менен тосуп алынган болуш керек. Алардын көпчүлүгүнүн ошол жакталган тажрыйбасы, эрки, билими бүгүн Кыргызстанга аласуудай керек. Ал эми жөнөтүп жаткан каражаттарын жана таап келген каражаттарына шарт түзүү менен ишкерликти өнүктүрүү жана өндүрүшкө багыт берүү эң негизги багыттардан болушу керек. Мамлекетибиз өндүрүш багытында жолдорду куруп жана мектеп социалдык объектилерди куруп жаткандыгына карабастан, ишканаларды ачып жаткандыгына карабастан, аны тейлөөчү жана иштетүүчү квалификациялуу адистердин жетишсиздиги дагы бир жолу биз бул багыттагы билим алып жаткан адистерди карап чыгыш керек экендиги негизги чакырыгы жана коңгуроосу. Мына ушуга байланыштуу биз учурда жалпы коомдо жана энелер менен биргеликте ар бир айылда 50дөн жумуш орун түзө турган ишкерликти алып чыгуучу стартаптар жана элеттик айым ишкерлигин коргоо боюнча даяр атайын проектти долбоорлор менен баратабыз. Акыркысы жаштар биздин келечегибиз, бирок карылар биздин сыйыбыз жана тамырыбыз. Ошондуктан ар бир улгайган муунга бактылуу карылык берсин. Ал үчүн жөнөкөй эле аларга пенсия же болбосо камгор жөлөк пулдарды берип коюу жетишсиз. Алар өздөрүнүн буга чейинки тажрыйбасын мамлекетке керектүү инсан катары берүүнү жана алар үчүн Акчаштар академиясын түзүүнү, саясатта убараланган эмес, саякаттагы биздин төр ээси болуу боюнча бир катар сунуштарыбыз дагы даяр. Урматтуу айымдар, ушул 2025 жылдын 30 ноябрында ар бириңиздердин мамлекет тарабынан энчилелип берилген конституциялык активдүү укугуңуздар менен шайлоого барасыздар. Эң татыктуусун жана ошондой эле жүрөгүндө ыйманым бар, билимде өзүн арнагандыгын жана эч качан коррупция үчүн өзүн булгабай тургандыгына карап добуш бериңиздер. Биздин ушуга чейинки багытыбыз, билимибиз жана көп балалуу эне катары, окутуу тармагында иштеп жүргөн айым катары Кыргызстанды гана эмес, биздин дүйнөдөгү мигранттардын чакыруусу менен эң көп барып арманын уккан спикер катары мен сиздерди сөзсүз түрдө келечекке, билимге, улуттук наркка жана салтка негизделген Нуркыз Кадырбек кызын тандайт деп ишендим. Бекем үй бүлө, билимдүү муун, бакубат Кыргызстан.